Кошалиев деген ОТРКнын журналисттерге курултайдын эл арасындагы реабилитация болуп жатат деген суроого өкмөт президент администрациясынан же комментарий бергиле же жанакы адамды Кошалиевди кызматтан кетиргиле. Эгер бул андай болбосо, бул бийликтин расмий позициясы болбосо, кызматтан кетсин. Бул жерде тескерисинче бардыгын жамандап туруп, акты кара деп туруп, караны ак деп туруп сүйлөп аткандан кийин мына мага канчадай адамдар чалып атышат да. Жүздөгөн адамды кырып кетишти. Кырып кеткенден кийин дагы аларды алкаштар, наркомандарда деп улам 13 жылдан бери чыккан интервьюсуна жамандап жатышат. Уят нерсе. Анан бул Маекти тартуу үчүн техникалык каражат жана башка чыгымдары бөлүп берилбеген. Айта кетсек, Кадыр Кошалиев тартып келген интервью УТРКнын каналдарынан берилген жок. Ошондой эле эфирге берүү боюнча планда каралбаган. Ички тартип боюнча УТРКнын ар бир эфирдик торчодон орун алган көрсөтүүлөрү алдын ала макулдашылып, зарыл болгон материалдык техникалык каражаттар менен камсыздалат. Анан кийин азыр бул актуалдуулугу өтүп баратат. 1-2 күндүн ичинде берсеңер жакшы, бербесеңер мен YouTube'га бере берейин деп эскертүү болгон. Анан кийин түрдүү себептер менен кечиккендигине байланыштуу кечээ 2-3 жолу телефон чалган экен, мен ала албадым. Анан бирөөлөр аркылуу ошол YouTube'га берип атам деп эскертип туруп, анан Минский шаарынан эле чамда ошол YouTube'га кетип калды да. Мен ойлойм, КТРден кетеби, YouTube'дан кетеби, бул жашыруун сыр эмес, элге айтыла турган ойлор өзүнүн кимдир бирөөлөрдүн оозу менен эмес. Ошол Кыргызстан жетектеген мурдагы биздин экс башчыларыбыздын ой пикирлери өздөрүнүн оозу менен айтылганы бул жакшы, бул тарых деп ойлойм. Эми мындан ары деле бул долбоор токтобойт. Мага мен укканыма караганда мага бир экономический, кандайдыр бир саясат, экономика жактан эч кандай уголовный иш жок. Мага негизи биринчи ушул Агүйдүн астынан каза болгон балдарды ошол негизинен соттолдуңуз деп атышат. Мен айтып атам, азыр ушундай өткөрөлүк процесс. Мен ушул жерден туруп катышайын. Ачык сот процесси болсун. Кыргызстанда судьялар, прокурор, башкалар баары катышам дегендер баары турсун. Мен катышайын.